Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүгүнкү сабагыбызда 11-ci махражда жайгашкан ро тыбышы менен таанышып өтөбүз. Ро тыбышынын махражы тилдин учу алдындагы таңдайга тийген жерден чыгат. Түшүнүү дагы жеңилдек болушу үчүн мынакей сүрөттө көрүнүп тургандай эле ро тыбышынын махражы нун тыбышынын махражынан бир аз өйдөрөөк жерине тиет. Ошондой эле ро тыбышын айткан учурда бир канча эрежелерге көңүл буруу зарыл. Алардын бирөөсү ро тыбышындагы ат-такрир сыфаты. Тактап айтканда, ат-такрир деген сөз бул ро тыбышын айткан учурда тилдин учунун дирилдөөсү. Мына ушул такрир сыфатын өтө ашыкча кылып ар-рахман, ар-рахим же болбосо ар-рахман, ар-рахим деп өтө жок кылып салбастан бир аз билдирип орточо деңгээлде айтылат. Мисалы, Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ар-рахман, ар-рахим. Мына ушинтип ро тыбышы туура айтылат. Бүгүнкү сабагыбызда сиздер менен ро тыбышынын махражын үйрөнүп өттүк. Аллах Таала баарыбызга ро тыбышын туура жана так окууга мүмкүнчүлүк берсин.